Сузак районунун Лелин айыл аймагында жайгашкан бул имарат мурда лицей катары кызмат кылып келген. Зарылчылыктан улам имарат капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ишкерлердин жана элдин салымы менен жугуштуу оорулар бөлүмүнө айланды. Ушул жерден адамдарыбыз айыгып сакайып кеткен болсун. Күлүштү тапшырып коюрак. Аталган оорукана 304 орунга ылайыкташып, бейтаптарга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алдыда зарылуулугу медициналык жабдуулар орнотулат. Аппаратураларды бүгүн эртең бардыгын жайгаштырабыз, орду ордуларына коебуз. Керебеттердин баш жактарында керектүүчү аппараттар, керектүүчү бул бөлмөлөрдү аныктайбыз. Кайсыл бөлмөгө канча бейтап жатат, кандай кылып жайгаштырабыз аны. Биринчи иретте кимдерди биринчи этажга жаткырабыз, экинчи кабатка кайсы бейтаптар жаткырабыз. Алардын баары толук кандуу тандалып, аппаратуралар коюп бүткөндөн кийин ишке берилет. Уюштуруу ишин жергиликтүү бийлик колго алган. Район жетекчиси Эрмекбай Омошев каражат күтүлгөндөн көп сарпталып, бир топ кыйынчылыктарга туш болгонун айтат. Кыйынчылыктар абдан көп болду. Башында баштаганда биз ойлогонбуз, ичин гана кичине ремонттоп коебуз, айнек терезелерин алмаштырбайбыз деп, бирок ремонтко келгенде түрлүү көйгөйлөр чыгар экен. Эшик терезебиздер ачылса жабылбай калган экен. Элибизге рахмат, бүгүн 15 миллион сомдук акча каражат менен ушундай 304 орундуу больницабыз Кудай буйрса пайдаланууга берип атабыз. Пандемия күч алган мезгилде район шаарларда түнкү жана күндүзгү стационарлар ачылып, өлкөдө дарыгерлердин жетишсиздиги ачык эле байкалган. Мындан улам сыртта жүргөн дарыгерлер өлкөгө чакырылган болчу. Ал эми жаңыдан уюшулган бул оорукананы район аймагындагы дарыгерлердин көмөгү менен эле иштетүү пландалган. Ар бир жерге чар жайыт ачылып дагы жүргөн. Ошол убакта да медицина кызматкерлери эч жок дебестен, эч көңүлүн чөктүрбөстөн бардык жерде жетишип келгенбиз. Азыр күч бирдикте болуп, азыр бир жерге топтолуп калса, анда бизге дагы оңой болот. Бардык жерден топтоп алып келип туруп бир жерде карамакпыз. Демек ошондо ыктыярчыларды башка жактан дарыгерлерди алып келүүнүн зарылчылыгы жок. Буйруса жетишет деген ойдобуз. Белгилей кетсек, учурда облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмү да оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Ал эми коронавирусту жуктуруп алгандар Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.